10-15 жыл мурун суроо бергенде бул жашоодо максатым албетте балалуу болуп, жакшы жыргап жашап, бай болуп, бир ийгиликке жетип, чыгармачылыкта менин атым калсын, бир толтура хиттерди жазайын деп жооп бергем. Көп жолу эле жооп бергем. Бирок адам өзгөрөт экен убакыттын өтүшү менен. Бир гана сөбөктөр, мышцалардын өзгөрүшү дагы эмес, баягы акыл өзгөрүп, бул өзгөрүп турачу пикир экен да. Анан улуу аталарыбыз, байкелерибиз жашоодон эмнени каалайсың десең, жашоодон жөнөкөйлүктү сурап калат, жөн эле бир нерселерди каалап калат экен го. Анан мен азыркы тапта, эртеңки күнү балким оюм алмашаттыр, бирок азыркы тапта мен жашоого койгон максаттарым өтө чоң, амбициозный болбосо дагы, мен ойлойм азыр пока өзүмдүн үстүмдө эле иштеп атам да. Бир өзүмдүн кемчиликтердин үстүндө. Бирок ар бир адам баласы үчүн бул жашоодо максат банально болушу мүмкүн, бирок Кудайдын ыраазылыгын табуу болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде бул нерсе, Кудайдын ыраазылыгын табуу баардык нерсени камтыйт экен да. Бул жашоодогу бул адам башынан кечире турган нерседе баардык позитивдүү нерселердин баарын ошо Кудайдын ыраазылыгы камтыйт экен да. Жакшы ата энеге жакшы мамиле кылуу, балдарыңа жакшы ата болуу, келинчегиңе жакшы жолдош болуу, мекениңе жакшы уул болуу, досуңа жакшы дос болуу, өзүңө адилеттүү мамиле кылуу, адеп аклагыңды оңдоо, бай болуу, күчтүү болуу, билимдүү болуу, сергек болуу, санай берсе аябай көп да. Ошонун баарында Кудайдын ыраазылыгы менен бир сөз менен айтса, мне кажется, ошол болот да.